Так, дүйнө жүзүндө платформалардын кайсыларын билесиздер? Платформа Google, Яндекс, например. А бул Magic Lime Академия деген платформа. Эмне үчүн академия деп калган? Бул платформа негизи уже 6-жылга кетти. Өнүгүп өсүп атканыначы. 2019-жылы Екатерина Цуканова деген программист аял ушул платформаны түзгөн экен. Бул платформаны түзүп, анан ушуну иштетиш үчүн клиенттик база адамдарды кызыктырып, адамдар ошо бир ценностько келиш керек да. Ошол нерсени коюш үчүн бонусно накопительный программаны эсептеп чыккан да. Эми бул платформа эмне баалуулук берет, элге эмне кызмат көрсөтөт, ошол жөнүндө түшүндүрүп кетейин. Давайте наглядно силерге түшүнүктүү болуш үчүн бул платформа деп эсептейли. Google, Яндекс платформалардын өзүнүн сервистери болот. Сервистери Яндекстикин карасаңар, Яндекс Такси, Яндекс Музыка, Яндекс Кино и так далее. Ар бир сервис эмне алат? Яндекске киреше алып келет. Мына точно ошондой эле бул платформа Magic Lime Академиясынын да сервистери бар. Алгачкы эле биринчи сервис бул билим бере турган сервис болуп чыккан. Билимге акцент кылган. То есть азыр интернетти карасаңыз толтура адамдар курс сатып атат. Кулинария боюнча, видеомобилограф, SMM-щик, таргетолог, дагы эмне деген ким эмнени үйрөтүп алат, ошонун баарын сатып атат, да. Мына ошол эрекелердин баары ушул рынокто сатса болот. 90дон ашык мамлекет ушул жерде колдонот. Сиз экспертсиз, эксперттүүлүгүңүздү монетизация кылгыңыз келсе, бир жолу жүктөп коюңуз, дүйнө жүзүндө кимге керек, ошол эле англис тилиби, башка улуттун тилдерин окутуп атасызбы, ошону үйрөнгөн сайын сиздерге сатып алган сайын киреше алып келип турат. Рынок курсов. Андан кийин marketplace түзүлдү. Marketplace дегенди деле билебиз, Кандай деп түшүнөбүз marketplace'ти? Түшүнүңүз барбы? Бул интернет базар. Валберсти колдонуп атасызбы? Жок, эме Pinduoduo тоже marketplace. Pinduoduo, Валберс, Amazon, AliExpress, Lalafo. Бул биздин рынокто жашообузда уже норма болуп калды, чынбы? И конкуренция тоже ал жактарда да бар, Потому что улам бир маркетплейсте тут выгодно, тут легче деп тандап атпайбызбы? Lime Market ошондой эле marketplace. Бирок бул дагы бонустук программасы бар. Сиз аркылуу товар сатуучу же болбосо сатып алуучу келсе, от товар оборота 2%-тен берип турат. Буга дагы, муну дагы өздөштүрүп, отдельно маркетплейс менен өздөштүрүп иштейм дегендер кааласа өздөштүрүп алып иштесе болот. Бул дагы жаш маркетплейс, бирок уже 90дон ашык мамлекет колдонуп атат. Это тоже хороший показатель. Анан алгачкы маркетплейстердин бири биткоин менен төлөм жүргүзө турган. Биткоин деген эмне экенин билесизби, уктуңуз беле? Уккан, бирок эме Көптөр терең түшүнүк жок, Биткоин бул көбүнчөсү биткоин десе лохотрон пирамида менен салыштырышат да. Эмне себептен? Анткени сиздер крипто дүйнөсүндөгү тенденцияны, крипто дүйнөсүндөгү баалуулуктарды түшүнбөй атасыздар. Ошол жагында изилдеп карап чыксаңар, көңүл бурсаңар көп нерсени түшүнүп каласыздар. Биткоин деген бул эмне? Биткоин санариптик акча, бул кадимки эле валюта, доллар, сом сыяктуу. Эгерде долларды туура багытка жумшаса, жакшы жумушка жумшалган болот, А эгерде аферисттер аферага колдонсо, значит жаман болот. Ошол сыяктуу эле биткоин бул болгону санариптик эле акча. Санариптик акча дүйнө жүзүндө бүт тараган. Анан биткоиндин историясын эгерде окуп көрсөңөр, эмнеден улам жаралган, кандай максат менен жаралган, эмне үчүн бул акча биткоин элдик акча болуп саналат. Анткени бул биткоинди бир дагы мамлекет, бир дагы адам контролдобойт. Аны элдер өзүнүн ортосунда ортомчусуз колдонуш үчүн жаралган идеясы негизи. Маркетплейске эмне үчүн биткоин? Вообще платформа эмне үчүн санариптик акчаны колдонуп калган? Негизи бул платформа рублевый площадкада иштеген. Америка менен Россиянын конфликтисинен улам санкция болуп калган кезинде чет элдеги процесстер, иштер жүрбөй калганда бул платформада татаалдык пайда болот. Кризиске өтүш болот. Ошондо Екатерина Цуканова перерегистрация кылып, Англияга барып, Сейшельские острова официально мирового уровня платформа кылып перерегистрация кылган. И, естественно, атын ошондо өзгөрткөн, Magic Lime Академия. Эмне үчүн Magic? Анткени ушул платформада сообщество коомдун өтүнүчү менен аны кошкон. Себеби бул платформада 95% киреше элге берилет.
Көптөгөн адамдар финансылык проблемаларынан кутулушуп, кредиттерин жабышып, ипотекаларын жабышып, өзлөрүнүн көйгөйлөрүн кыска мөөнөттө жапкан үчүн, ушундай мүмкүнчүлүктү берип аткан үчүн бул просто волшебство, кандай сонун бизди элди ойлогон программа деп анан Magic деп өзгөртүрткөн да. И, конечно же, Цуканова да перерегистрация кылгандан сырткары кайсы валютаны коюш керек маселе турган. Долларды койсо, Россияда уруксат жок, дагы бир валютаны койсо, а вдруг дагы бир кандайдыр бир конфликт болот. Ошондо эмне кылган? Санариптик бүт дүйнө жүзү тилине, улутуна карабастан колдоно турган биткоин жана электрондук доллар USDT. Эки валюта менен иштей тургандай кылып койгон. Эми дальше бул жак түшүнүктүү болдубу? Эми P2P системасы. Так. Маркетингде ойлоп турмун. P2P системасы, так как бул платформада санариптик акча менен иш болуп аткан үчүн бизге обменник керек, санариптик акчабызды фиаттык акча, сом, долларга алмаштыруу үчүн. Пожалуйста, P2P обменник бизге ошол кызматты кылат. Буну дагы жакшы түшүнгөндөр ушул жерден да өзүнүн выгодасын, өзүнүн пайдасын таба алат да. Анан любой платформада өзүнүн развлечениясы болот, оюну болот. Бул жерде да оюну ачылган. Бул развивающая игра. Монополия деген оюн ойноп көрдүңөр беле? Монополия деген оюн бар. Бизнес мышлениени өнүктүрө турган оюн да. Ошол эле оюн сыяктуу. Шаарчаларды курасың, өнүктүрөсүң. В общем, и на этом тоже кто любит играть, оюн сүйүүчүлөр биткоин чогултуп алса болот. Анан токен Citron. Билесиңер болуш керек, интернетте чыкты эле го, ноткоин деп тапали, хамстер деп тапайт этишип эле бүт баардан интернетте жайып кетти эле го. Мына ошондой тапайт этип чогулткан монеталар болот да. Андай эмес, жөн эле чыгарылып, анан кийин азыр алып кой, инвестиция кыл, анан эртең миллионер болуп кетесиң деп далай угуп атабыз. Мына ошондой сыяктуу эле биздин платформада дагы ошол мүмкүнчүлүк берилген. Citron деген монетасы, бирок бул бекер берилди. Платформада коомчулуктун баарына бекер таратылды. И сактап аны колдонгонуңарда баасы көтөрүлгөндө любой момент чыгарып аласыңар деп. Бул ограниченное количество 210 миллион монета чыгарылган. Андан азайтылып отуруп, улам азаят да баалоо көтөрүлүш үчүн. Плюс $50 1000 долларга чейин баасы көтөрүлөт дейт. Эми мындай нерсеге негизи ишенич татаалды. Антип көтөрүлүш үчүн бул монетаны дүйнө жүзүндө көптөгөн адам, биздин коомдон сырткары да башка адамдар да кызыктар болуш керек. Какую-то ценность болуш керек да. И, конечно же, бул платформада бул жөн эле ачылбаптыр. Екатерина Цуканованын ушунусу жакшы. Точно карта, дорожная карта түзүп, и ошол принципиально ошонун баарынан аткармайынча тынбаган аял экен да. Получается, бул монетанын эмне үчүн түзүлгөнү азыр түшүнүктүү болуп турат. Анткени крипто биржасы ачылды. Дүйнөлүк деңгээлде крипто биржа ачылып, ушунун ички валютасы Citron деген монета, мунун ички акчасы кыргызстандык сом, например, ошол сыяктуу эле. Эгерде биржаны түшүнгөндөр болсо, билгендер болсо, мисалы үчүн эң популярный Binance биржасы, Binance'тын ички валютасы BNB. Азыркы күндө ал $500 доллардан өйдө $1000 чейин барган кези да. Эмне себептен? Анткени Binance биржасын бүт дүйнө жүзү колдонот, ар дайым товар оборот болуп турат, транзакционный монета ошол BNB монетасы. Ошон үчүн эгерде логически ойлонуп көрсөк, Citron монетасы бул биржанын транзакционный монетасы болуп аткан болсо, однозначно акырындап отуруп баасы ушул баага чыгат деп мүмкүндүк бар да. И 2 ай болду, 2 айдан бери 19 центке чейин көтөрүлдү. Биржада көтөрүлүп түшүп болуп турат. Мындай это норма. Биздин бекер берилген монеталарыбызды 15% менен 30%ке стейкинг деп коет, же болбосо бизде депозит бар го. Мына ошондой депозитке коюп койдук, сактоодо. Бекер келген нерсе сактап коелу, баасы биздин көңүлүбүзгө ылайыктуу болгондо мына биржабыз турат. Любой момент сатып чыгарып алабыз да. Дагы бул платформа рекламадан кирешет алат. Реклама все равно прибыльный бизнес. А бул платформа дүйнөлүк платформа. Бүт дүйнө жүзүнө рекламаңды кетирип, и акча тапса болот. Биз товарыбызды или бир нерсе кызматыбызды сатсак болот, а платформа андан да акча табат. Анан соцсетти дагы платформанын ичине бекитип койгон, аны дагы өнүктүрүп атат, өстүрүп атат. Традиционный бизнести
сайт кылып анан интернетке чыгарып иштетпесе ал бизнес болбойт, билесиңер. Андай чыгарыш үчүн бизнесмендер обычно программисттерге кайрылат. А бот помощник бул именно ошо традиционный бизнести интернетке чыгара турган, белиндеп бере турган жардамчы да. Анан лотереясы бар, лотерея на биткоине. Плюс дагы жана Zoom сыяктуу приложениялар, дагы ушундай майда чүйдө сервистер бар. Алардын баары тең биригип ушул платформага киреше алып келе турган акча булагы да сервиси, экономический сервистер деп коет. Ушунун ар бири платформага акча алып келет. При этом ушунун ар бири иштеш үчүн дүйнө жүзүнүн баары колдонгонго уруксаат берилиши керек, атайын лицензиялары болушу керек. Бүт акча которуулары, түшүү, товарлар жеткирүү, ошонун баардыгын ойлонуп, иштелип баштаган действующий сервистер. Биз эмне иш кылабыз? Биз эң негизги бонусно накопительный программасы менен иштейбиз. Мына бул Морикел программа ушул сервис менен иштейбиз. Бул сервистен платформа 5 гана процент киреше табат. В основном бонусно накопительный программанын максаты эмне үчүн түзүлгөн? Бул платформа качан өнүгөт? Качан мына бул сервистерди көп адамдар колдонгондо турабы? Кандай дейсиң? Алина. Если, например, marketplace Pinduodo'nu канчалык көп киши колдонсо, ошончолук кирешеси көбөйөт, туурабы? Ошол сыяктуу эле Google эмне үчүн күнүнө миллиарддаган акчалар табат? Анткени практически 8 миллиард адам болсо, ошонун баардыгы Google'ду колдонот. А платформа улам жаралып атпайбы? Анын ичинен конкуренция көбөйүп баштады. И ошол конкуренциядан суурулуп чыгыш үчүн тезирээк клиенттик базаны топтоп, рейтинг платформа өсүп, бунун баалуулуктары дагы өсүп, көбүрөөк киреше алып келип, жана даже стартап деп коет, стартап компаниялар, жаңы ачылып аткан компаниялар, кызматтар ушул платформада адамдар көп экен деп кызыктар болуп келиш үчүн биз керекпиз да. Азыр заманда эмне баалуу? Кийимдин түрү бар, косметиканын түрү бар, тамак ашы, баады эмне гана жок. Азыр эмнеге күрөш жүрүп атат? Бүт дүйнө жүзү боюнча клиентке, акыркы колдонуучуларга. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн биздин баалуулугубуз бул жерде көтөрүлгөн. Эгерде сетевой компанияларды ала турган болсоңор, 21% обычно в основном көбүнчөсү 21% дистрибьюторлорго акча берет да. Бул платформада биз просто колдонуучу катары керекпиз. Анан ошо сообществону көбөйтүп, клиентский комьюнити деп коет, клиентский базаны көбөйтүш үчүн бизге эмне кылды? Бонустук программаны единый математический алгоритм менен иштеген таблицаны эле киргизип койду. 95% киреше ушул жердеги коомдун ортосунда, могу жерде подписчиктер болсок, мына ушул адамдардын ортосунда гана бөлүнөт. Полный ошол сумма автоматически секунда в секунду ушул жердеги коомдорго бөлүнөт да. Бул эң сонун мүмкүнчүлүк. Эмне себептен дегенде, ценность платформанын өзүнүн ценности бар. Ошол ценность дагы өсүш үчүн просто бизге взаимопомощька келип атат. А бизге, например, акча тапчу мүмкүнчүлүгү жок болсо, бонустун программасы жок болсо, бирок ошол платформага зарегистрируйся десе, бизге эмне кереги бар? Google жетиштүү, Яндекс жетиштүү, даже Яндексти көбүнчөсү колдонбойт керек болсо, хватает Google, например. А маркетплейстерди айтпай эле коеюн. Кто как хочет, кайсын менен колдоно бер. А тут постоянно силерге доход бере турган мүмкүнчүлүктү түзүп берип атат. И офертасында жазылып атат. Келиңиздер, мага подписчик болуңуздар, бонустун программага доступ алыңыздар, каалаган стратегия менен, каалаган сумма менен акча тапчу мүмкүнчүлүктү постоянно өзүңөрдүн коомуңарды түзүп акча тапкыла деп атат. Биздин платформада канча $10 менен де бизнеске келсе болот. Кайсы акчанын канча сумманы салбаңыз, системаны активация кылганда, ошол акча автоматически кимдир бирөөгө төлөм болот, кимдир бирөөнүн уровени көтөрүлөт, дагы бирөөгө акча төлөнсө кайра элдин артына кайталап түшүргөнгө акча постоянно секунда в секунду элдин гана ортосуна түшө чырайт. И ошол замат акчаңызды чыгарам десеңиз, ошол замат чыгарып кете бересиз. Көп жерлерде ограничение болот, бул жерде ограничение жок. Если сетевой компанияны ала турган болсок, ал барып расчетный системасына түшөт, бухгалтерия деп коелу жөнөкөй сөз менен. Ал жактан анан по маркетингу
проценттер директоруна, менеджерине, президентине по процентам чачырат да. Бул жерде 95% только элге берилет. Көбүнчөсү финансовый пирамида деп ойлошот. Эгерде физический товары жок болсо, бул финансовый пирамида деп ойлойсуздар. Азыр карап көрүңүздөр. Санариптик жашоодо жашап атасыздар. Электрондук акчаларды колдонуп баштадык. Электронно биз любой нерсени заказ кыла алабыз, ошол эле физический товарды дагы, чынбы? Анан сиздер эмне себептен сразу эле, если интернет бизнес десе, пирамида деп ойлойсуздар. Аны изучать этиш керек. Арасында бар албетте андайлар дагы. Ошон үчүн изучать этиш керек. Пирамида деген эмне? Акчаңызды алып келгениңизде автоматически ошол пирамиданы ким түзсө, ошонун чөнтөгүнө түшөт. Анын чөнтөгүнө түшкөндө эмне кылат? Кызыктырып, по капельке элдерге акчасын берет. Ошол эле суммасын бөлүп берип атканын ичи жок. Жатам дагы сүйүнүп акча алып атам деп болгон туугандарын айтат, тааныштарын айтат. Алардын баары ошо бекер нерсени каалайт, өздөштүрүп издилдеп карашпайт, эмнеден улам акча табат, кантип төлөйт, каяктан төлөйт. Анын баарын тең изилдебеген үчүн эмне болот? Акчасын алып келип салганда бул тоет дагы өзү шарт этип жаап салат. Айырмасы ушул. Бул жерде болсо автоматически коом түзүп атабыз, ошол жерде келген акчанын баары сразу системада бөлүнүп атат. И баягы түшүнүктөр барбы? Верхушка только ким биринчи жазылып калса ошол гана тоет дегенчи, ал дагы жок бул жерде. Анткени баарыбыз тең бирдейбиз. Канчалык даражабыз көтөрүлсө, кайра элдин артынан кайра келип түшүп турабыз да. Система ушундай иштейт да, на автомате. Плюс качан сен акча табасың? Качан сенин партнерың акча тапканда? Башка жактардан эгерде салыштырып көрсөңөр, сиздин партнерыңыз келген үчүн дароо акча табасың. Бул жерде качан киреше табасың? Качан сенин партнерлоруң киреше тапканда. Ошон үчүн биз тыгыз бири-бирибиз менен активдүү иштегенге кызыктарбыз. Түшүнүктүү болдубу?